Менин аты жөнүм Маматов Дүйшөнбек Шанкорович, өзүм бишкектик болом. 1970 жылдан бери ушул жерде жашайм. Мен бул жерге келгеним себеби ушу келечек компаниясына бир ыраазычылык айтып коеюн деп келдим. Себеп дегенде мына жанымда отурган Анарбек менин бир тууган кайным болот. Ушул кайныма үй там алып бергениңер үчүн чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы көп жакшылыктарыңар жаштарга там алып бергиле, үй жокторго үй алып бере бергиле. Ишиңер алгалай берсин. Мындай ишти кылган да бар, кылбаган да бар. Мисалы өкмөтүң да мындай кылган жок. Азыр өкмөткө очередке туруп бир дагы адам там ала албайт. Ушу келечекти жакшы ойлоп табылганда, ушунун кызматкерлерине ким болсо да чоң рахмат, өмүрлөрү узун болсун. Мындан ары да колуңардан келген жардамыңарды бере бергиле. Мен Шамбетов Анарбек Шаршеевич. Мен Көлдөн болом. Ак Суу району Кириташ айылынан. Келечек кооперативин мен жумуштан уктум. Байкеден. Ушундай келечек деген бар экен депчи. Анан ошол жактан телефон номурун алып, анан чалып келгем да. Келинчегим экөөбүз мындай эметишип, кеңешип окуп. Мен директоруңарды көрдүм, зам директоруңарды көрдүм, ушул жерде иштегендериңерди көрдүм. Анан сурадым, лицензия барбы силерде, документация болгонбу, анан канча ай аралыгында бересиңер. Жакшы, келечекке рахмат. 6 айды деле 6 ай убагында берди бизге. Мына үй алдык, бүгүн Кудай буйрса эме барып отурукташкандан анан тоюн берип, үй той кылып. Келечекке рахмат. Ишеним деген чын эле мындай учурларда болгон. Алдап кеткендер болгон. Азыр деле бар да. Мынакей толтура стройкалар жүрүп атпайбы? Аркасынан элдер акчаларын ала албай чуркап жүрөт. Миллион акчаларын берип коюп, же үйдөн жок, же жана үй байлаган жиптен жок болуп жүрүшөт. Но келечекке ишенич бизде болгону, пайда болгону. Бул жерде биз келген маалда дагы элдер көп эле да. Анан ошондон дагы бир аз пайда болду да. Анан ишенип эле, кирип эле мына Кудай буйрса алдык. Урматтуу эл журт, үй жоктор, жаштар келгиле, коркпогула келечекке. Мына Азиямолдун жанында экен дареги. Келгиле дагы биринчи салымыңарды төлөп туруп үйүңөрдү ала бергиле коркпостон. Биринчи төлөгөн сумма 700 болгон. Андан кийинкиси баягы эмелери бар турбайбы? 112 миң эле. 112 миң ошон эмеси төлөдү. Ошондо 812 миң төлөдүк да. Баш аяк. Айына 9 жылга договор түзүлдү. Айына деген 20.650 сом беле ушундай да. Өзүм водитель болуп иштейм. Чоң машина айдап. Фирмада. Ошол жакта иштейбиз. Балам да иштейт, мен да иштейм. Эки балам тең ошол жакта иштейт. Үй издегенде эле бир кыйын болуп калат экен да. Бул кезден экөөбүз 1 ай издедик окшойт. Бири жакса, бири жагат, бири жакпаса, бири жакпайт, биринин документи туура болот, бириники туура эмес болот экен. Бирөөндө вообще эле документи жок эле, доверенность мен сатам дегендер да болот экен. Анан караштырып жүрүп, ошо документтерин текшерип, анан ушул үйүнү алдык. Үйү 4 комнат экен, үйүнүн ичи өзү баягы эмесинде, кухнясы дагы 2 комнат. Анан үйүнүн ичинен суусу чыгат экен. Сокулук районунда Заря эмеден, село Зарясынан, Новопалкадан. Новопалка айыл өкмөтү да. Ошол жерден алдык. Баш аягы 2.800.000 туруп. 2 миллион келечек кошуп берди. Эми азыркы жаштардын баары эле квартирада туруп атпайбы? Квартирада жашагандар эле ошол акча төлөнөт. Бирок ал кийин чыгып кеткенде ал акчаң жок болот. А буякта төлөп турса, жеңил дагы көп да эмес, средний да эми, терпимо, да орусча айткандай. Төлөшөт Кудай буйрса, үй да өзүнүкү болуп калат. Баягы квартиранын хозяйны келатыптыр, анан тиги келатыптыр деп коопсунбай өз үйүндө жашай берет. Булар эми жаштардын төлөсө. Бул төлөбөсө баласынын да келинчеги бар үйлөнгөн ада эле төлөп кетет. Биз даже план кылып атабыз азыр. Мону бир аз эметип коюп дагы бир 800 миңдей накопить этип тиги баласына да алып берип коелу. Төлөй берсин. Квартирага кирип койсо эле төлөп актайт өзү. Ушундай ой. Кеңешип, таңашып,
алдық. Құдай құт қылсын деп атабыз эми. Бүгүн сүйүнүчүбүз мол.